Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Карындашын коргогон ага, келин ыйлап элге кайрылды. Карындашынын намысына тийип, ур токмок алган кишини атып салган адамдын ошол бир тууганы коомчулукка ыйлап кайрылып элден колдоо сурады. Агам менин тирегим, менин намысымды коргоду. Ал учурунда жетишип келип калбаса эмне болуп кетет деле билбейм, айта албайм. Кайдыгер карабагандарды менин үй бүлөмдү колдооңуздарды сурайм. Биз сиздерге өтө муктаж болуп турабыз. Мындайды эч кимдин башына салбасын, деди көз жашарлаш ур токмок алынган келин. Эсиңиздерге сала кетсек, окуя кечээ 1-июлда болжол менен саат 8:30 Бишкек Торугар Тунаа жолунун 69-чакырымында Токмок шаарынын аймагында болгон. Билдирүүгө караганда, келин аялдамада турганда эртең менен саат 7:45 өтүп бараткан машинаны тосуп ага отурган. Урулдагы 47 жаштагы жаран айдоочу бир аз жүргөндөн кийин эле автоунаасын жол четине токтотуп аялга асыла баштаган. Ал эптеп качып чыккандан кийин агасына телефон чалып баарын айтып берген. Андан соң ошол эле жерде жүргүнчү түшүрүп жаткан автоунаага барып отурган. Бирок кылмышкер анын артынан кууп барып, машинанын астын тороп токтотуп, эч бир себеби жок эле келинди уруп согуп, чачынан сүйрөп сыртка чыгарууга аракет кылган. Ошол учурда агасы келип калып, карындашын кордоп жаткан кишини газ травматикалык тапанча менен атып жиберген. Кылмышкер алган жараатынан улам тез жардам келгенге чейин каза болгон деп милиция билдирген. Аталган факты Кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси адам өлтүрүү менен кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган. Карындашын коргогон 36 жаштагы жаран кармалып, Токмок шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына учурда киргизилген. Келиндин кайрылуусун сиздерге сунуштайбыз. Подруги, друзья, все, кто на меня подписан, очень я вас прошу, максимально поддержите нашу семью. Я действительно очень нуждаюсь в вашей помощи, в вашей поддержке. Не оставляйте меня, пожалуйста, в такой трудный момент. Всем спасибо, что пишете, просите, как у меня дела, что со мной случилось. На самом деле, девочки, мальчики. Сегодня утром я, как обычно, поехала на работу, села на попутку. И этот мужчина начал на меня домогаться, да? Я машинасынан выбежала, пересела на другую машину, тоже на попутку. И в это время я звонила родному брату своему. Тот пытался, он машину обочину прижал. Машина там шагал, начал меня избивать. Я этого мужчину в жизни не видела, не знала, да? Все это время я телефон держала в руках, я плакала, звала о помощи. Я водителя просила помочь, потому что я этого мужчину совсем не знаю, да? К счастью или не к счастью, я не знаю, подоспел мой брат, да? И что самое обидное, что этот человек, к которому я садилась, он был бородатый, да? Лет примерно 40-45, я думала, он при намазе, да? Оказывается, он вообще какой-то изверг оказался. Ушел момент, мой брат подоспел, да, успел. Он меня за волосы дергал, и уже на байке, говорит, у него в руках оружие сыбарболчу, да, травматическое, и он просто выстрелил, и то случайно, да, и вот в области шеи, оказывается, пролетела, да, и тот человек, он упал. В общем, я не знаю, ребят, что делать на самом деле, как все это будет происходить, но я очень надеюсь на вашу поддержку. Холнардан келсе, поделитесь, пожалуйста. Опыт бар. Сен кім талақшы сен аспар етет солап сен. Ассалаумалейкум. Қандай да? Все нормально? Не падай. Талақшы сен. Все будет нормально, Сухар. Чыдар. Қайғыр. Давление көтеріліп, қиналысын тұрады, скорый келді. Депутат Балбак Төлөбаев кыргыз өндүрүшү барбы? Жогорку Кеңештин ынтымак партиясынан депутат болуп шайланган Балбак Төлөбаев кыргыз өндүрүшү кайда деген суроону салды. Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында Кыргызстанда туризмди өнүктүрүү маселеси каралган. Анда Балбак Төлөбаев өз оюн билдирип, кредит албай иштейм деген саясатчылар жалган сүйлөп жатканын айткан. Себеби кредит грантсыз иш болбоорун белгилеген. Көчө күнү биз көрдүк, бул акча каяка кете турган. Даже Кыргызстанда топчу салганга, топчу заводу, топчу өндүрүшүбүз жок.
Мык чыгара албайт экенбиз да керек болсочу. Көчөгүнү мына кыргыз индустриядан көрдүк. Турцияда бир жакшы система бар. Яп, иштет, деберет деген. Кыл, иштетип тур, анан бер бизнеске жардам бер деген. Мык чыгара албагандан кийин эмне деген өлкөбүз? Көчөгүнү конкретно айтып бербеди, кайсы акча каяка кетет. Туризм боюнча да. Когда я губернатором Иссыкульской области, я определил 17 стоп-точек по территории Иссыкуля. Надо было строить. Много жалоб было из туристов, что даже туалета нет. Стыдно говорить об этом. Но, к сожалению, который вы сегодня предлагаете, чуть-чуть дороговато, надо посмотреть. Компактный болсо жакшы болот да. Ошон үчүн бул акча, бул кредит элге келип аткандан кийин, эртең банктар аркылуу өткөрүлгөндөн кийин мунун да көзөмөлү катуу болот. Ар бир нерсеге мындай кетип аткан, анан муну албайлы, тигини албайлы деп отур. Көп саясатчылар айтып атат, мен бийликке келсем, мен кредит колдонбойм, карыз албайм. Алдабагыла. Алдабагыла. Любой вакытта кредит менен жашайт. Ички карыз алат, тышкы карыз алат. Эң маанилүүсү ушул кредитти челегой колдонгондо маанилүү болгону. Мына өкмөт айтып атпайбы, кыргыз индустриясына моуну коем, топчу салам, мык салам. Бул жөн аты эле ошондо, ар жакта комплекс иш-чара болсо керек. Туризмде муну жытакка коротомун. Урматтуу коллегалар, сиздерден өтүнүч, силер дагы депутаттардын сураганын бергиле. Таблица түрүндө каяка коротосуңар, быйыл каяка коротосуңар, калган эмдиги жылкы акча каяка кетет. Ар бир депутаттын суроосуна жооп берип койсоңуздар, мындай суроолор болбойт да. Рахмат. Акчол Махмудов УОК-тун спортчулар комиссиясынын төрагасы болуп шайланды. Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин спортчулар комиссиясынын төрагалыгына олимпиаданын күмүш медалынын ээси Акчол Махмудов шайланды. Бул тууралуу спорттук мекеменин маалымат кызматы билдирди. УОК-тун алдында жаңы орган катары үстүбүздөгү жылдын май айында спортчулар комиссия түзүлүп, анын курамына 5 спортчу кирген. Ал жергиликтүү жана эл аралык спорт федерациялары менен байланышты бекемдейт. Бүгүн Кыргызстан УОК-нун кеңсесинде комиссиянын биринчи отуруму болуп, комиссиянын төрагасы жана анын орун басары шайланган. Аны грек-рим күрөшү боюнча балбан Акчол Махмудов жетектесе, ок атуу боюнча спортчу Каныкей Кубанычбекова орун басары болгон. Комиссиянын курамына лыжачы Максим Гордеев, сууда сүзүүчү Денис Петрашов жана спортчу Нурсултан Кеңешбековдер кирген. Комиссиянын эки мүчөсү УОК-тун жалпы чогулуштарына добуш берүү укугу менен катышат. Бирөө аткаруу комитетине кирет. Туйгунал Абдрайымов мүлкүн жана 15 миллион сом кайтарып берип үй камагына чыкты. Чүй облусунун мурдагы жетекчиси Туйгунал Абдрайымов мамлекетке келтирген зыяндын ордун толтуруп үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин УКМК Абдрайымов БШКнын төрагасы болуп турган учурда кызматтык абалынан пайдаланып, Ысык Ата районунун Жээк айыл өкмөтүнүн жооптуу кызматкерлерин 11,2 гектар таштанды таштоочу жайын кайнар ишканасына бекер бөлүп берүүгө мажбурлаган деп билдирген. Андан сырткары аталган компаниянын 95% акциясына ээлик кылат деп айткан. Мындан улам 1 майда атайын кызмат тарабынан кармалган. Туйгунал Абдрайымов өзүнүн мыйзамсыз аракеттерин түшүнүп кылган ишине өкүнүп жазасын жеңилдетүү максатында 11,2 гектар жер тилкесин таштанды таштоочу жай Ысык Ата райондук акимчиликтин балансына өткөрүп берген. Иш боюнча белгиленген 15,3 миллион сом зыяндын орду толтурулду. Ошондой эле Ысык Ата курорттун аймагында жайгашкан конок имараттын өз ыктыяры менен Кыргызстан профсоюздар федерациясынын балансына өткөрүп берген деп айтылат маалыматта. Буга байланыштуу 29-июнда 1 май райондук соту УКМКнын тергөөчүсүнүн өтүнүчү менен Абдрайымовдун баш коргоо чарасын үй камагына өзгөрткөн. Тергөөнүн жыйынтыгы менен бул кылмыш иши сотко жөнөтүлөрү белгиленди. Саясатчы Жээнбеков кармалды. Саясатчы Равшан Жээнбеков милицияга жеткирилгенин 1-июлдун кечинде Азаттык радиосуна билдирген. Ал 4 милиционер аны райондук ички иштер башкармалыгына алып барганын айткан. Бүгүн Таластан келгем, келсем үйдүн жанында турушуптур. Азыр 4 милиционер мени Ленин райондук милициясына алып кетишти деген ал. Саясатчынын айтымында аны Facebookка жазган пост үчүн кармашкан. Жээнбеков социалдык тармактагы баракчасына өкмөт быйыл өлкөнүн тышкы карызын дээрлик 1,3 миллиард долларга көбөйтүү ниетинде деп жазган. Facebook колдонуучулардын бири Ленин райондук милициясынын алдында бир топ активисттер чогулуп Жээнбековдун кармалышы боюнча милиция өкүлүнөн түшүндүрмө талап кылган видеону жарыялаган. Равшан Жээнбеков 2019-жылы Кой Таш окуясы боюнча айыпталып камакка алынган. 2020-жылы парламенттик шайлоодон кийин башаламандык учурунда бошотулган.
Кийин үй камагына талаптарын бузду деген негизде кайра номер 1 тергөө абагына камакка алынган. 2021 жылдын декабрында бошотулган. Садыр Жапаров Каракол КМШнын маданий борбору программасына старт берди. Президент Садыр Жапаров Каракол КМШнын маданий борбору эл аралык программасына старт берди. Иш-чаранын расмий ачылышында сөз сүйлөдү. Ал 2020 жылдын 18 декабрында КМШнын мамлекет башчыларынын кеңеши шериктештикти маданий борборлору мамлекеттер аралык программасынын 2022 жылы Кыргызстанда ишке ашыруу боюнча чечим кабыл алганын белгилеген. Каракол шаары быйыл шериктештик маданий борбору болуп жарыяланган. Мамлекет башчынын айтымында бул чечимдин негизги максаты маданий карым-катнашты чыңдоо, өнөктөштүккө жана колдоого негизделген КМШга мүчө мамлекеттердин тарыхый жана калыптанган байланыштарын сактоо жана аны өркүндөтүү болуп саналат. Каракол Кыргызстандын эң кооз шаарларынын бири экени талашсыз. Мекендештерибиз үчүн эле эмес, дүйнөнүн чар тарабынан келген чет элдиктер үчүн дагы туристтик мыкты шаар. Бул жерде туризм менен кол өнөрчүлүк активдүү өнүгүп жатат. Караколду шериктештикти маданий борбору программасына киргизүү өзүнүн имиджин жогорулатууга, эл аралык кадыр-баркын ордун чыңдоого жана КМШ өлкөлөрүнүн ортосундагы достук мамилелерди өнүктүрүүгө жаңы импульс берет деген Жапаров. Караколдо бир нече маданий гуманитардык иш-чараларды өткөрүү пландалган.